Берилген даражалуу сандардын көбөйтүндүсү эмнеге барар экенин табалы. 25 5-тин квадраты экенин билебиз. Ошондуктан анын ордуна 5-тин квадратын коелу. 5-тин 7-ден 4-үнчү даражасын ошол бойдон жазабыз дагы. 25-тин ордуна кашанын ичине 5-тин квадраты деп жазабыз. А 14-төн 3 деген даражаны кашанын сыртына жазабыз. Кашалардагы даражаларды көбөйтүш керек. Көбөйтүлгөндө 14 менен 2 кыскарып кетет. 14-тү 2-ге кыскартсак 7 калат. Ошондо 5-тин 7-ден 3-үнчү даражасы чыгат экен. Эми бул негиздер барабар болду. Негиздер барабар болгондо даражаларды кошсок болот. 7-ден 4 плюс 7-ден 3. Бөлүмүндө 7-ни жазабыз, а алымдарын 4 менен 3-тү кошобуз. Ошондо 4 плюс 3 7. 5-тин 7-ден 7-нчи даражасы. 7 7-ге бөлүнөт, демек 5-тин 1-нчи даражасы. А 5-тин 1-нчи даражасы болсо 5-ке барабар. Бул жерде де келүүчү суроону чыгарып көрөлү. Эгерде бул эки теңдеме берилсе, анда АБСДнын арифметикалык орточосун табат экенбиз. Биринчиден теңдемелерди көчүрүп алалы. Эми бул теңдеменин эки жагын тең бири-бирине кошолу. Сол жагын сол жагына, оң жагын оң жагына. Ошондо 2А, 2Б, 2С, 2D болуп чыгат. Оң жагында 23 менен 17 дагы кошулат, кошсок 40 болот. Теңдеменин эки жагын тең карасак, эки жагы тең 2-ге кыскарат. Ошондуктан эки жагын 2-ге бөлүп салабыз. 2Аны, 2Бны, 2Сны, 2Дны 2-ге бөлгөндө А, Б, С, Д болуп чыгат. А 40-ты 2-ге бөлсөк 20 болуп чыгат. Эми бул жерде биз арифметикалык орточону табышыбыз керек. Арифметикалык орточо деген бул берилген сандарды кошуп, алардын санына бөлүшүбүз керек. Берилген сандарды кошкондо бул жерде 20 чыкты. Ушул 20-ны эле булардын санына бөлүп коебуз. А булар 4тө. Демек 4кө бөлөбүз. Жообу 5 болуп чыгат. В вариантын тандайбыз. Бул жерде суроосун чыгаралы. Кубтун кырын 2 эсе чоңойтсо, көлөмү канча эсе чоңоет деп сураптыр. Биринчи кубтун кыры А болсо, көлөмүн кантип табабыз? Ал үчүн биз 3 жагын көбөйтүшүбүз керек. А өзүнө 3 жолу көбөйтүлгөндө А куб болот. А кыры 2 эсе чоңойгондон кийин баардык кырлары 2 эсе чоңоюп кетет. Ошондо 2А, 2А, 2А болот. Көлөмүн тапсак, 2Аны өзүнө 3 жолу көбөйтөбүз. 2 өзүнө 3 жолу көбөйтүлгөндө 2 көбөйтү 2 4, 4 жерде 2 8 болуп чыгат. Көлөмү 8 А куб болот экен. Эми салыштырып көрсөк, А куб жана 8 А куб бул жерде 8 эсе чоңойду. Демек, Г вариантын тандайбыз. Сандарды өсүү тартибинде жайгаштыралы. Өсүү тартиби деген кичинекейинин чоңуна карай. Демек, буларды биз салыштырып алышыбыз керек. Салыштыруу үчүн баарын тамырдын ичине киргизели. Мындан баштасак, 2-ни тамырдын ичине киргизебиз. Киргизүү үчүн 2-ни квадратка көтөрөбүз. Бул 4, киргенден кийин 5-ке көбөйтүлөт. Ошондо биринчисин ошол бойдон жазабыз. 2-нин квадраты 4, 5-ке көбөйтсөк 20. 3 деле ошентип кирет. 3-түн квадраты 9, 9 жерде 2, 18. 4 бул 16-нын тамыры. 2-ни деле тамырга киргизебиз. 2-нин квадраты 4, 3-кө көбөйтсөк 12. Эми салыштырсак, эң кичинекейи 12. Бул биринчи болот. Андан кийин 15, экинчи болот. Андан кийин 16, үчүнчү болот. Андан кийин 18, 4-үнчү болот. Эң чоңу 20, 5-нчи болот. Демек, буларды жайгаштырсак, биринчиси бул 2 тамырасында 3, бул болуп атат. Экинчиси тамырасында 15, туура келди. Үчүнчүсү 4 туура келди. Төртүнчүсү 3 тамырасында 2 туура келди. Ошондой эле бешинчиси 2 тамырасында 5 туура келди. Демек, В вариантын тандайбыз. Бул бөлчөктүн мааниси кайсыл вариантка барар экенин табалы. Биринчиден 9-дун ордуна 3-түн квадратын коелу. 9 3-түн квадраты болсо, 2 менен x өзү ара көбөйтүлөт. Эми бөлчөктүн алымын карасак, 3-түн 2x'инчиси экөө тең окшош. Экөө окшош болсо, мынтип жазып койсок болот. 2 көбөйтүү 3-түн 2x'инчиси деп. 2 деген булардын санын билдирет. Эми бул жер көбөйтүү болгондуктан, бул экөөнү өзү ара бөлүп койсок болот. 2-ни ошол бойдон жазабыз. А бөлүүдө негиздер барабар болгондуктан даражалар кемитет. Ошондо 2x'тен x'ти алсак, x калат. Жообу Б варианты. Эгерде y барабар kx минус 3 болсо, анда k канчага барабар? Бул функцияны карасак, бул чекит 3 жана 3 деген координатада берилиптир. Каалаган чекит 2 координатада берилет. Биринчи координата бул x, экинчиси y. Демек, биз x'тин ордуна 3-тү, y-тин ордуна 3-тү койсок болот экен. Анда x 3, y 3 болсо, бул теңдемени мынтип жазып алсак болот. Ошондо k көбөйтүлгөн 3 3k болот. Эми ушул жерден k'ны таап алсак болот. Минус 3-тү бул жагына алып өтөбүз. Минус 3 болсо плюс 3 болуп өтөт. 3 плюс 3 6 болот. 3k калат. Эми k'ны табыш үчүн 6-ны бөлөбүз 3кө. Анда k барабар 2. Б вариантын тандайбыз. Если дана такая пропорция, то найдем x. Если 5 вышло как 15, то получается 5
увеличилось в 3 раза. 5 в 3 – 15. Следовательно, 3 тоже увеличится в 3 раза. Трижды 3 мы получим 9. Значит, вместо всего этого у нас 9. А чтобы было 9, вместо x мы должны подставить двойку, так как 2 плюс 7 мы получим 9. Значит, наш x равен двойке. Выбираем вариант Б. L'ге m'ди кошсо 9 болсо, L'дан m'ди кемитсе 5 болсо, анда L квадрат плюс M квадрат канча? Биринчи бул системадан L менен M'ди табалы. Системаны чыгаруу үчүн биз кошуу жолун колдонсок. Кошуу жолунда L, M'дер жана 9 менен 5 өзара кошулуш керек. Ошондо L плюс L бул 2L. А бул жерде болсо плюс M минус M белгилери карама каршы экөө окшош. Мындай болгон учурда экөө бири-бирин жоюп салат. Барабардан кийин болсо 9га 5 кошсок 14. Мындан L'ди табыш үчүн биз 14-тү бөлөбүз. Бул 2. 14 бөлүнгөн 2 бул 7. Демек L бул 7 экен. Биринчи теңдемени көчүрүп жазсак, L'дин ордуна 7-ни коебуз. А 7ге канчаны кошсок 9, ошондо 7ге 2-ни кошсок 9. Демек M бул 2 экен. Эми бул суроого жооп беребиз. L'дин ордуна 7-ни коебуз. M'дин ордуна 2-ни коебуз. Ошондо 7-нин квадраты 49, а 2-нин квадраты 4. 49га 4 кошсок 53 болот. Жообу Б варианты. Эгерде АБД бурчу ЕБС бурчуна барабар болсо, анда бул жалпы бурчту табалы. Бул эки бурч барабар болсо, анда теңдеме түзүп алсак болот. Эки бурчту барабар кылдык. Эми бул теңдемени чыгарабыз. X'терди бир жагына топтойлу, сандарды бир жагына топтойлу. Бул X'ти алып өтөбүз. Минус X болот. 8-ди жазабыз, а минус 7-ни бул жагына өткөрсөк, плюс 7 болуп өтөт. Ошондо 2x'тен 1x алсак, 1x чыгат. X 8ге 7-ни кошсок 15. А бизден АБС бурчун сураган. Демек, x'терди коюп чыксак, бул x 15 анда, бул жерде эсептесек, 15 x'тин ордуна коюлат, плюс 8 23 болот. Бизге бул эки бурч барабар деген, демек бул деле 23 анда. Эми АБС бурчун табыш үчүн баарын кошуп койсок. Жообу 61 болду, демек Г вариантын тандайбыз. Жарымы дегенде бул 2ге бөлүү. 2ге бөлүү үчүн бул 8ди 2 деген негизге алып келсек. Баарыбыз билебиз, 8 бул 2-нин кубу. Ошондо 8-дин ордуна биз 2-нин кубун койдук, а бул 10-чу даражаны кайра жазабыз. А бул кашада 3 менен 10 өзара көбөйтүлөт. 3 жерде 10 30. Эми бөлсөк болот. Бөлүүдө негиздер окшош болсо, даражалары кемитилиш керек. А бул 2-нин даражасы 1. Ошондо 30дан 1ди кемитсек, 2-нин 29-чу даражасы болот. Демек биз А вариантын тандайт экенбиз. Эгерде x менен y бүтүн оң сандар болсо, жана бул теңдеме берилген болсо, анда x плюс y'ти табалы. Бул теңдемени карап көрсөк, 56-ны көбөйтүчүлөргө ажыраталы. 56-ны 8 жерде 7 деп жазсак болот. Эми даражаларга көңүл бурсак. Мисалы, 8-ди 2 деген негизге алып келсек болот. 8 бул 2-нин 3-чү даражасы. А 7-ни болсо, буга салыштырганда 7-нин 1-чи даражасы деп жазып койсок болот. Эми даража түрүндө көрсөтүп алдык. Анда 2 барабар, демек даражалары дагы барабар. X 3-кө барабар экен. 7 барабар, демек даражалары да барабар. Анда Y 1ге барабар экен. Анда X плюс Y канча деп сураган бизден. Демек, экөөнү кошобуз. 3кө 1ди кошобуз. Жообу 4 болот. Анда Г вариантын тандайбыз. Эгерде 3x плюс 7 78 болсо, анда тамырасында 3x минус 7-ни табышыбыз керек. Тамырдын ичин карасак, бизге 3x керек экен. Бул жерде деле 3x турат, ошон үчүн 3x'ти табалы. Ал үчүн 7-ни 78 жакка алып өтүшүбүз керек. Ошондо 3x барабар 78 плюс 7 минус 7 болот. 78ден 7-ни алсак, 71 болот. Демек, 3x бул 71 экен, анда бул жерге биз 71ди койсок болот экен. 71ди койдук, эми 71ден бул 7-ни кемитебиз. 71ден 7-ни кемитсек 64 болот. А тамырасында 64төн 8 чыгат. Демек, биз А вариантын тандайбыз. Эгерде 15-тин x-нчи даражасы 3-түн x плюс 1-ине барабар болсо, анда 5-тин x-нчи даражасын табалы. Бул жердеги 15-ти биз көбөйтүчүлөргө ажыратсак болот. Мисалы, 15 бул 5 жерде 3.
5 көбөйтүү 3 дейбиз дагы. Бул x'ти кашанын сыртына жазабыз. Бул даражаны карасак, даражалар кошулуп турат. Качан биз кошобуз? Көбөйткөндө гана кошобуз. Ошол себептен муну мындай деп жазсак болот. 3 көбөйтүү 3 деп, биринчи 3'ün даражасы x, экинчи 3'ün даражасы 1. Көбөйтүү болгондо гана x менен 1 кошулуш керек. Эми бул x даражасы кашанын сыртында болгондуктан 5ке дагы 3кө дагы тиешелүү. Ошон үчүн муну мындай деп жазсак болот. 5'тин x'инчиси 3'түн x'инчиси деп. Бул жагын кайра көчүрөбүз. Эми теңдеменин эки жагын тең карасак, 3'түн x'инчилери эки жакта тең бар, аларды кыскартып салсак болот. Ошондо 5'тин x'инчиси калды сол жагында, оң жагында болсо 3'түн биринчиси, 3'түн биринчиси бул жөн эле 3. Демек биз суроого жооп бердик. 5'тин x'инчиси 3кө барабар экен. D вариантын тандайбыз. 5'тин x'инчи даражасы n болсо, анда 5'тин x плюс 3'нчү даражасын табышыбыз керек. Даражаларын карасак, даражалар кошулуп атат. Качан кошобуз? Көбөйтүүдө гана. Ошон үчүн муну мындай деп жазсак болот. 5 көбөйтүү 5. Биринчи 5'те x даража, экинчи 5'те 3 даража. Бул жер плюс болгондуктан бул жер көбөйтүү, көбөйтүүдө гана даражалар x менен 3 кошулат. Эми шартын карасак, 5'тин x'инчиси n экен. Бул жерге биз n'ди койсок болот экен. Коелу. 5'тин кубу 125. Эми n менен 125'ти көбөйтсөк, 125 n деп жазсак болот. Анда биздин вариант А варианты. Берилген колонкаларды салыштыралы. Шартын карасак, даражаларда x'тер турат. Көбөйтүүдө даражалар бирдей болсо, анда негиздерди көбөйтсө боло берет. Демек 4 жерде 5, 20 болот дагы. Бул x'инчи даража, жалпы даража болуп, 20'нын x'инчи даражасы болуп калат. Бул жерде 20'нын кандай даражасы 400? 20'нын квадраты 400. Ошол себептен x 2ге барабар. Биринчи колонканы карасак, бул жерде деле даражалар окшош. Демек негиздерин көбөйтсөк, 2 жерде 5 10 болот. 10'дун x'инчиси, x'тин ордуна эмне коюшту билебиз? X бул 2. 10'дун экинчи даражасы. 10'дун экинчи даражасы 10 жерде 10 100 болот. Биринчи колонкабыз 100 экен, экинчиси 200, албетте 200 чоң. Экинчи колонка чоң болду, демек B вариантын тандайбыз. Берилген колонкаларды салыштыралы. Салыштыруу оңоюраак болуш үчүн бул 3төн кутулсак болот. Ал үчүн эки колонкадан тең 3'тү кемители. Ошондо бул 3төр жоюлат. Минус 2x калат. 5'тен 3'тү алсак, экинчи колонкада 2 калат. Эми шартын карасак. Шартында биз x'тин ордуна минус 1ден кичинекей сандарды коет экенбиз. Муну мындай элестетсек болот. Бул жерде минус 1 турсун дейли. Минус 1ден кичинекей жак бул жагы болуп эсептелинет. Мисалы минус 2, минус 3, минус 4, минус 5 жана башка. Демек, бирөөсүн алып койсок, минус 2'ни. Минус 2'ни биз дагы минус 2'ге көбөйтөбүз. Минус көбөйтүлгөндө плюс болот дагы. Эки жерде 2 4'тү берет. 4 албетте 2'ден чоң. Башка сандарды койсок деле бул жерде биз терс санды терс санга көбөйтөбүз. Терс санды терс санга көбөйткөндө оң сан болот дагы баары бир 2'ден чоң болот. Дайыма биринчи колонка чоң болот экен, А вариантын тандайбыз.